Урматтуу мекендештер, мен атым Искандер, мен KG недвижимость компаниясынын мүчөсү болом. Бүгүн 14-апрель бизде Транскапитал банкта сделка болду. Сделкада уже чыгып азыр МФЦга кетип атабыз. Сделкабыз не электрондо болгон үчүн. Саламатсызбы Чолпон эже? Сделка кандай өттү? Кандай ойлоруңуз бар? Саламатчылык, кандайсыңар? Сделка бизде жакшы өттү, бат эле өттү. Бизде 3-4 саат деп келдим эле кыялымда. Бизде бат эле 1 саат, 1,5 сааттын ичинде эле бүтүп калдык сделканы. Сделка бүтүп, азыр чыгып МФЦга кетип жатабыз. Эже айта кетсеңиз, бизди кайсы жактан көрүп, каяктан билип, кимден угуп келдиңиз? Кайсы айда кайрылгансыз бизге? Мен биринчиден YouTube каналдан эле ушу KG недвижимостьти көрүп калдым. Июнь айында, 2024-жылы июнь айында көрүп, ар бир чыккан видеолорду карап, өзүмө мындай айткандай мотивация алдым. Кандай алат экен, алып берише алабы экен, ишеничтүү экен деген ойлорду карап жүрдүм да. Сиз кайсы айда келип биз менен келишим түздүңүз? Мен январдын 28-inde келип келишим түзгөнмүн. Эже айтсаңыз, бизден мурун башка агентствага кайрылгансызбы? Опытыңыз барбы? Же биринчи бизге эле кайрылып келишим түзүп, уже үйлүү болуп атасызбы? Мен силерге чейин эч кандай башка компанияларга барган жокмун. Сразу эле силерге келип келишим түздүм. Келишимди январь айында келип келишим түздүм дедиз. 2025-жылдын январь айында келип, 28 январда келип келишим түзгөнмүн. Ошондо азыр апрель болсо, почти жарым жыл өтүп кетти да. Эмне болуп задержка болду? Айта кетсеңиз. Бизде задержка менин госуслугам ачылбай 3 неделя күтүп калдык. Андан кийин синилис иненендерди бүтүрө албай жүрдүк, потому что мен синилис иненендерим эски паспортумда болчу, жаңы паспортду алмаштырганда мен алмаштырбай калдым. Ошол үчүн задержка болду бизде. Азыр көп эле клиенттерибиз чек арадан чыкканда башка паспорт менен кирип Россияга документтерин башка алып, ошодон дагы көп задержка болуп атат да. Так, дагы баягы сүйлөшүп атканда кандай задержка болду дедиңиз? Одобрение бул экинчи одобрениеңиз болду сизде ошондой? Биринчиден госуслугадан ошо документтериңизден задержка болду. Анан кийин дагы кандай задержка болду дедиңиз? Андан кийин кызымдын документи боюнча дагы кичине задержка болуп калдык да өзүбүз. Айта кетсек, Чолпон эжеге өзүнүн кызы созоймщик болуп берди. Биринчи одобрениясы 4 миллионго чыгып, кызынын доходун кошуп, анан кийин 7 миллионго чыгардык. Одобрение март айында келди десе, 20-март. 20-мартта одобрение келди. Айтсаңыз, үй издеген процесс сизге кандай болду? Потому что эң кыйыны бизге дагы, сиздерге дагы үй тандаш аябай кыйын да. Мен үйлөрдү издегенде клиенттерге дайыма айтам, вот бизде эч кандай закрытый база жок, биз заставлять этпейбиз, ушуну көрөсүңөр, ушуну обязательно аласыңар деп. Биз открытый рынокто карайбыз, бирок көп клиенттер болот, 10 үй көрөт, 20 үй көрөт, азыр жакшысы чыгып калат деп жүрө беришет да. Жакшысы чыкпайт. Булдан открытый рынок болгон үчүн, например, сиз бир үйдү көрүп кеттиңиз, ойлонуп көрөйүнчү деп кеттиңиз, эртең башка бирөө көрүп уже алып коет да. Сиздин процессиңиз кандай болду үй тандоо? Бизде үй тандоого келгенде биз 8 үй тандадык. Көрдүк да. 8 үй көрдүңүздөр? 8 үй көрдүк. Биринчи тандаган үйүбүздү барганда эле жактырдык. Жактырып келип, анан Альфия менен сүйлөшкөндө, макул, эртең мен сүйлөшөйүн деп сүйлөштү. Кийинки күнү результаты алар жок деп берди да бизге. Эмне себебинен? Себебинен биздики жанагы первый взносубуз жок үчүн көп собственниктер макул болбойт экен да. Ошол үчүн алар макул болбоду. Андан кийин кайрадан үй издеп жөнөдүк. Экинчи үйдү көрдүк. Экинчи үйдү көрүп, дагы деле ошондой болду. Жактырып келдик. Жактырып келгенде дагы эртеси дагы макул болбоду. Үчүнчү үйдү көргөндө дагы ошондой болду. Андан кийин
5-6 үйдү көрдүк, бизге жакпады, потому что бизге жол алыс болуп калды. Мен ошол үйдөн жумушка барыш үчүн 2-2,5 саат жолдо жүрүшүм керек да. Бизге локациясы жакпаган үчүн биз ал үйдү тандабадык. Андан кийин ушул 8-чи үйдү тандадык. Эмне себебинен ушул үйдү тандадыңыз? Эмнеси жакты ушул үйдүн? Бизге жакканынын себеби бизге локациясы жакты. Анан детский садик жакын экен, школасы жакын экен, магазиндер бардыгы жанында экен. Анан кийин общественный транспортко дагы жакын экен. 5 минуталык жол экен. Көбүн айтабыз, эгерде первоначальный взнос жок болсо, шикарный ремонт менен үйлөрдү тандабаңыз депчи, потому что эмне дегенде отказдан кылышат, банктан дагы өтпөй калышат. Эгерде первоначальный взнос жок болсо, биринчиден транспорттун доступностьти караш керек, и экинчиден уже квадратты. Эмнеге ремонтту карабаш керек? Потому что ремонт эртең кылсаңыздар өзүңүздөр болот, а квадратты уже чоңойто албайсыздар да. Айта кетсем, Чолпон Красногорск шаарындан үйлөө болуп атат. 7 миллион баасы болду, ставкабыз 28,5 и айына төлөмү канча чыкты эже? 169 миңден. 170-тин тегерегинде чыкты. Айта кетсеңиз, канча адам менен иштештиңиз, биздин агентство кандай услуга берди сизге, жактыбы, жакпадыбы? Агентствонун кандай иштери жакты, жакпаган жерлери барбы? Бардыгын чын айтсаңыз. Мен башында барып, договор түзгөндө Самара өзү кабыл алды, договор менен түзгөндө. Андан кийин Жаныбек өткөрүп берди, госуслуга аштырыш үчүн. Анан документтерди даярдаш үчүн экинчи Жаныбек менен иштештим. Андан кийин одобрение чыккандан кийин риэлтор Альфия менен иштештим. Үй тандоого келгенде Альфия менен тандап, жакшы экен Альфия. Өтө грубый эмес экен. Жакшы ысылык мамиледе мамиле кылышат экен. Эч кимисинен эч кандай жаман сөз уккан жокпуз. Бардыгы сабыр менен ушундай жакшы кабыл алышат экен да. Анан кээде ар кандай момент болуп калат экен. Жанагы үй тандап келгенден кийин собственниктер макул болбосо, агрессивный болуп кыйкырып коебуз, бакырып коебуз. Ошондой уже мотивация жоголуп, үй алгыңдар уже келбей калат. немең жанагыдай духуң өчө баштайт экен да, уже үй ала турган кызыгуу кетет экен дагы. Бизге мейли 3 үйдү тандадык, мейли деп чыдадым, 4 үйдү тандадым, мейли 5-6-сына кеткенде уже сабырың калбай баштайт экен да, анан агрессивный боло баштайсың да. Ошол сөздөргө дагы силер чыдаган Альфияга, сага чоң рахмат. Ушинтип баарыбыздын ар кимибиздин характерибизге чыдап, жакшы сөздү да, жаман сөздү дагы бирдей көтөргөн силерге рахмат. Кыскасы биздин бардыгыбыз менен иштеп жүрсүз. Бардыгыңар менен. Бир эле Зүлфия менен иштешпедим. Чолпон эже, сделкабыздан уже полностью аяктап, эшикке чыгып уже Красный площадька чейин жетип калдык. Сөзүбүздү уландырсак, айтсаңыз, сиз Россияда канча жылдан бери жүрөсүз? Мен Москвада жүргөнүмө 21 жыл болот. Бая айттыңыз, эгерде ошол убакытта алып калсам, уже бир үйдү эмес, көп үйдү жаап коет элем депчи. Ооба. Ал убакта ушундай возможности болгондо, жанагы сөз башында айткандай, бир үй эмес, Кудай буйрса 3 үйдү жаап коймок элек да. Так, ипотекага алганга ушул чечимге кандай келдиңиз? Айттыңыз, ошто өзүмдүн үйүм бар депчи. Бирок ушу айткандай 20-дан ашыптыр, ушул жерде жүргөнүздөн. Кантип ушул чечимге келдиңиз, ипотека алам деп? Бардык адамдын эле ой максаты ушу Москвадан үй алсам деген болот. Бирок Оштогу үйдү салган менен ал жака барбайт экенбиз да. Бардык нерсени бул жака коюп, ойду акча табыш керек, иштеш керек дальше. Анан карасак, в первую очередь документ боюнча да болуп калдычы. Документ боюнча азыр кичине кыйыныраак болуп калды. Балдардын документтерин жасаш да кыйын болуп калды. Самый главный бизге ушу өзүбүздүн үйүндө
регистрация коюш керек болуп калды. Ошол үчүн мен ушул үй алууну тандадым. И квартплатадан вопрос, мына эми айтсак 20 жылдан бери жүрүп башкаларга квартплата орустарга төрөп уже канча акча кетти? Ооба. Биринчиден квартплатадан дагы жыл сайын алып аткан квартплатадан үстүнө дагы кошулуп атат. Экинчиден ал жерге койбойт. Бардык эле хозяйкалар азыр регистрация коюп бере бербейт да жашаган жерине. Ошол себептен дагы ушинтип үй алганга чечим чыгардык. Бизде көп мекендештер көрүп турат, алар дагы ойлонуп алсамбы, албасамбы деп, может кээ бир киши коркуп аткандыр. Ошолорго кандай совет бере аласыз? Азыр ушул көрүп жаткан өзүбүздүн жердештерибизге кеңеш айтарым, бардык эле адамдын ою максаттары бар үй алууну. Ошол максаттарыңыздар, оюңуздар чын болсо, бекем болсо, үй алууга аракет кылыңыздар демекчимин мен. Себеби дегенде азыр бардык келип регистрация, документ боюнча жылдан жылга кыйын болуп, жаңы закондор чыгып, татаалдашып кетатат. Ошол себептен үй алам дегендер оюңузду эч жака жаман ойго кетирбей, негативтерди укпай, өзүңүздүн оюңузду туура коюп, өзүңүзгө ишенсеңиздер, үй ала бериңиздер. Анан Туура айтасыз, кээ бирки мекендештер айтат, вот үй алган келдим эле деп анан досторума же үй бүлөмө айтсам, аны айтып, буну айтып бузуп коюшат экен да. Вот, сизди эч ким бузган жок, өзүңүзгө ишенип уже до конца келдиңиз. мен ошондой негативтерден алыс болоюн деп, мен биринчиден үй алардын алдында мен өзүм менен кеңештим. Биринчиден өзүм менен кеңешип, даже балдарыма дагы айткан жокмун, эч кимге айтпай туруп, силерге немеге бардым, кеңеш алганы барып, анан Самара кеңеш берди. Ошо берген күнү эле мен сразу эле түшүнүп договорго кол койдум. Договор түздүк экөөбүз. Ошол Болду эже, ошондо үй алганга, күлүштү алганга уже кичине эле калды. СМСти күтөбүз. И буюрса уже бир жумадан кийин уже үйүңүзгө барып, үйүңүздү дагы сонун кылып тартып, ошондон бир ооз сүйлөшүп. Не демекчимин, KG недвижимостьнан чын жүрөктөн сизди куттуктайбыз. рахмат. Урматтуу мекендештер, если сиздер дагы Чолпон эжеге окшоп Россия аймагында беспривенчальный взносу үй алам десеңиздер, биздин агентство кайрылып, биздин филиалдар Новосибирск, Москва, Екатеринбург жана Санкт-Петербург шаардарында бар. Бизге келип, бесплатно консультация алып, без первоначального взноса үй алсаңыздар болот. Болгону официальный жумушуңуз болсо болду. Айткан сөзүңөр бизге жаап калып, мен сразу эле договор түзгөм ошол күнү эле барып эле. Атайын Кытайдан келгенден кийин биринчи проценттик ставка бүгүн дагы бир жакшы жаңылык айта кетейин. Проценттик ставка 27%ке түштү. Ставка түшөт, бирок сразу 10%ке түшүп калбайт. Туугандар акырындык менен көтөрүлдү, акырындык менен түшөт депчи. Мына буюрса ошол проценттик ставкалар дагы акырындап түшүп баштады. Документке түшкөн сайын милицияга
Атайын Кытайдан келгенден кийин биринчи сиздикине келдим. Рахмат чоң. Бул шартты болсо кызыңызга алып келгем да, кызыңызды да келет деп ойлогон элем. Берип коесуз. Чоң рахмат. Ишиңерге келип, дайыма ушинтип жүрө бергиле. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Биздин агенттик аркылуу дагы кезектеги кардарыбыздын ачкычын бүгүн тапшырып отурам. Ачкыч тапшырууга дагы барбаганыма көп убакыт болуптур. Жумуш менен, анан бир аз арасында саякаттоо дагы болуп кетти. Бүгүн Кытайдан келерим менен биринчи сиздикине келдим. Биздин агенттикке маалымат алганы келген күндөн баштап ушул ачкычын алганга чейин кандай кыйынчылыктар болду, кандай иш алып бардык, бүгүн ачык сүйлөшөбүз, болгондой сиздерге көрсөтүп беребиз. Кардарыбыз болсо бүгүн мына өзүнүн активпром передачаны подписывать этип саткан адам дагы аябай позитивный инсан экен. Ачкычын мына өзүнүн колуна тапшырып атам. Рахмат. Ак өргөңүздө ар дайым жакшылыктар болсун. Бул үйгө көчүп кирбей туруп ремонт кылып анан киребиз деп калдыңыз. Биздин агенттикти каяктан көрүп и качан бардыңыз эле маалымат алганы? Мен сиздерге ноябрь айында көрүп калганмын интернеттен через YouTube. Анан кийин ойлонуп көрүп, анан кийин январдын 28-inde мен консультация алгана барып, сразу эле силердин айткан сөзүңөр бизге жаап калып, мен сразу эле договор түзгөм ошол күнү эле барып эле. Одобрение көп деле убакыт алган жок, одобрение чыккандан кийин үй тандоо процессинде көбүрөөк жүрдүк, Бул алган үйүңүз кайсыл жерде жайгашкан? Канчанчы этаж жана баасы канча? Бул алган квартирабыз Красногорскийде, Московская областта. 3-этаж, 2 комнаталуу, 7.250.000 алдык. 7.250.000. Биз азыр метродон чыгып, где-то 10 мүнөттө келдик да. Метрого Митинодон чыктык, ошол жерден биз такси менен где-то канча 10 мүнөттө келдик, 10 мүнөттө келдик. Аябай жакын экен деп койдум. Анан дом кирпичный 7.250.000гө кандай деп ойлойсуз, баасы жакшы элеби? Бизге жакшы. Сиздерге жакшы. Пайызын да айта кетсеңиз, канча пайыздан алдыңыз? Биз 28-50% алдык. Азыр проценттик ставка бүгүн дагы бир жакшы жаңылык айта кетейин. Проценттик ставка 27%ке түштү. Эми жакында акырындап консультация бергенде да айтат элем. Проценттик ставка түшөт, бирок сразу 10%ке түшүп калбайт, туугандар. Акырындык менен көтөрүлдү, акырындык менен түшөт депчи. Мына буюрса ошол проценттик ставкалар дагы акырындап түшүп баштады. Сиз үй алуу чечимин канча убакытта чыгардыңыз? Мен үй алуу чечимин 3 айда эле чыгардым. Эмне түрткү болду ушу үй алыш керек экен дегенгечи? Түрткү болгонун себеби жаңы жылдын алдында өтө эле документ боюнча условия неме коюп койду го бизге, өтө эле шарттарды аябай катуу койду. Регистрацияң болуш керек. Ар кимдин өзүнүн жашаган жеринде регистрация болуш керек биринчиден. Экинчиден балдардын да регистрациясы болуш керек садикке, мектепке. Анан өзүбүздүн дагы документтерибизге туура болбой калды да. Ар жерде жашаганыбыз үчүн түшкөн сайын эмне, документке түшкөн сайын, милицияга түшкөн сайын акча бересиң, штрафы. Штрафтан тажадым дагы, анан ойлондум дагы. Эч кимге айтпай туруп эле өзүмчө ойлондум, силердин YouTube каналыңарды карап, ким үй алса одобрение бергендерди карап жүрүп, анан бир күнү оюма келди дагы, анан кийин бардым сиздерге. Анан үй албасам болбойт окшойт. Анан ставкаларын көрдүм, кайсы жерде экенин, өзүңө ылайыктуу жерлер болот бекен деп 3 ай ойлонуп, анан чечим чыгардым. Анан уже алайын деп, мына убакты сааты бүгүн экен. Мына бүгүн үйүңүздүн ачкычын алып отурасыз. Ички сезимдериңиз башкача болуп атса керек. Ооба. Бул биринчи квартираңызбы? Бул биринчи квартирам. Россияда биринчи квартира. Россиядагы биринчи квартирам. Кыргызстандан алгансыз. Кыргызстандан үй салгам. Үй салгансыз. Этажный үй салгам. Өзү негизи биздикилердин эмес, мен деле башыман өткөн ушул нерсе. Баягы Кыргызстанга үй салат экенсиң, анан ремонт кылат экенсиң, анан өзүң барып жашабаганда аябай ичиң ачат да. Үйүң турат, бирок жашай албайсың.
азыр болсо проценттик ставка көтөрүлүп кеткенге мындай үй алыңыздар, үйдүн пайдалары чоң, үй алсаңыздар документ жагынан дагы баардык жагынан дагы сиздерге жакшы болот деп айтышка деле мындай батын албай калат экенсиз. Себеби сен эмнеге проценттик ставка мындай жогору болуп атса үй алып атасың деген комментарийлерди дагы окуп калам. Анда ар адамдын Самара, эми сөзүңдү бөлдүм, кечирип кой. Ар адамдын ою ар кандай болот да, например, өзүнө ишенген адам эч качан негатив сөздөрдү укпайт. Себеби адам биринчи өзүнө ишениш керек. Анан кийин негатив сөздөрдөн мындай качасың да. Анан менде деле болуп атат. Например, мен ушул үйдү алгыча мен даже балдарыма да, туугандарыма да эч кимге айткан жокмун. Себеби мен негатив сөздөрдөн өтө корком да. Эми бирөөсү жакшы айтат, бирөөсү жаман айтат. Биздин кыргыздар сразу эле баягы дальнейшийин ойлобой, кыскараак бүгүнкүнү ойлойбуз дагы. Анан койчу, эмне кыласың, ставкасы 30тан болсо эмне кыласың, 25 жыл сен жашайсыңбы, жашабайсыңбы? Биз бир аз жаманыраак ойго тез бөлүнүп кетебиз да. Ошондой учурлар деле болот бизде. Мисалы одобрение чыккандан кийин баягы үй тандоо процессине келгенде аябай советчиктер жакындары көбөйүп кетет дагы. Үй тандай албай, убакыт аябай созуп, ушундай болгон учурлар дагы болот биздечи. Ошо баягы жанындагылар ар кайсы сөздү айткандан кийин алардын ою өзгөрүп, анан кадимкидей билем да, сезем. Баягы башында жакшы сүйлөшүп аткан кардарлар уже башкача тон менен сүйлөп баштаганда анан мага аябай катуу тиет ошол нерсе. Анан айтам, үй аласың, үйгө көчүп да барасың, жашайсың, башка бир моменттер дагы келет. Ошол моментте мамиле кылыш өтө кыйын болуп калат да. Анан бүгүнкү күнүң баягы өзүңүз айтып кеттиңиз, кыска ойлогон туура эмес да, баягы алдыңкыны узунураак ойлоп, аны мен атайлабайм, кээде ар кандай нюанстар болуп калат. Бирок ошого карабастан биздин агенттик аягына чейин чыдап, кандай кыйынчылык болбосо кардар менен кошо жумушун аягына чейин чыгарып, мынтип ачкычын алганда биз чындап өзүбүздү сиздерден 2 эсе бактылуу сезебиз. Себеби биздин жумушубуздун жыйынтыгы, аракетибиздин жыйынтыгы, ушул аракетке жеткириш үчүн канчалаган кыйынчылык болсо дагы баардыгы унутулуп, азыр бир өзгөчө бир сонун сүйүнүч менен ачкычтарын тапшыра алабыз да. Ооба. Бизди экран артында көргөн мекендештерибиз сразу суроо берет, айына канчадан туура келди? Айына Сиздер бир аз сумма да бердиңиздер, сумма кредит канча болду? Анан айына төлөмү канчадан чыкты? сумма кредитибиз 7 миллион болду. 250 миң первоначало бердик. Айына төлөмү 169тан туура. 169дан. Сиз өзүңүз эмес, жакындарыңыз сизге жардам берет? Ооба, мен өзүм жалгыз эмес, кызым, балам, күйөө балам, 4 адам иштейбиз. Анда сонун. Анан айына досрочный погашение кылып, көбүрөөк суммадан төлөсөңүздөр болот. Сиз не обязательно 100 миң, 200 миң, 10 миң, 15 миң, 20 миң дагы төлөсөңүз болот. Биринчи төлөмүн төлөдүңүзбү? Биринчи төлөмүн төлөдүм. 21 апрелде төлөдүм. Өткөн понедельникке досрочный погашение 8 миң кошуп төлөдүм. Ошол 8 миң төлөгөн акчаңыз жанагы 7 миллион суммадан, кредитный суммадан 5% кыскарат. Ошентип ар ай сайын 15 миң, 30 миң, 40 миң кылып төлөсөңүз, аябай бат төлөп бүтсөңүз болот ипотеканы. Кудай кааласа, ошентип төлөйбүз. Аябай жакшы жерден үй алыптырсыз. Биздин агенттикке кандай ой айта кетесиз? Эми отзыв сыяктуу, же болбосо биздин бир кемчиликтерибиз болсо айтсаңыз, кийинки кардарларыбызга ошол кемчиликти кылбаганга аракет кылабыз. Эми силердиги кемчилик деле жок. Силерге алкыш эле айтабыз. Силер болбогондо мындай үйгө биздин себепчи деле болбосок керек эле. Силер аркылуу биз ушу 2 комнаталуу үйлүү болуп жатабыз. Ушу KG недвижимостька чоң рахмат. Балдарга, кыздарга, Самара сага чоң рахмат. Ушунчалык жакшы балдарды тарбиялапсың, жакшы үйрөтүпсүң.
өздөрүнүн убакты саатында даже менден 5 мүнөт 10 мүнөт барып калып мага чалышат. Эже келип калдыңызбы банкка дешип. Мен кечигип барып аттым да. Анын үстүнө мен иштен ары кетип аткан үчүн да убактым жолго дагы кетип калат. Рахмат. Силерге чоң рахмат. Ыраазычылык билдирип кетебиз. Үй бүлөбүз менен иштериңерге ийгилик. Рахмат. Бала чакаңар менен бактылуу жашагыла. Дагы ушундай бизге окшогон кыргыз жарандарына үй алып бергиле. Ошолордун жакшы ыраазы сөздөрүн уккула. Канчалык адам жакшы сөздөрүн айтса, сооп алган киши ошончолук өнүгөтчү. Айтканыңыз Ооба. Кудайым силердин жолуңарды ачсын. Үй алат элем, үй алсам, баягы мисалы бир нерсени баштаардан мурда биздикилер акыркы жыйынтыгын көбүнчө чыгарганга аракет кылышат да. Сен баштабай туруп билбейсиң да кандай болушун. Анан кээ бир мекендештерибиз баягы консультацияга келгенде сиз көп нерсе обещать этпейт экенсиз, сиз эмнеге башка компанияда 100% алып беребиз деди, сиз эмнеге ошентип айтпайсыз дегендер да болот да. Сиз ошол үй алам деген мекендештерге кандай, үй алган адам катары кандай кеңеш айтат элеңиз? Эми менин айта турган сөздөрүм, биз баарыбыз эле бул жакка миграция болуп келебиз да. Бирөөнүн эли болот, бирөөнүн жери болот. Анан баягы негатив айткан адамдарга дагы бир совет айтып кетейин. Өзүң албай туруп, ошол нерсени ишти сиз айткандай көрбөй туруп, анан чечим бирөө үчүн чечим чыгаргандарга айта кетейин. Эгерде сен ошону кыла албагандан кийин, колуңан келбегенден кийин бирөө үчүн жаман сөздү айтып жазганын кереги деле жок да. Чынбы? Өзүң кыла албай атасың, анан бирөөгө жок дегенде алып аткан кишиге жакшы эле сөздү айтып кеткен жакшы. Бир ооз эле. Эң туура айтасыз. Бир ооз эле жакшы сөз. Баягы үй алам деп чечим чыгара албай жүргөн мекендештерибиз көп да. Азыр мына Россияда дагы өзүңүз көрүп атасыз. Закондор өзгөрүп, бул өзү негизи мурдадан эле бар да. Өзү Россиянын территориясына келгенден кийин өзүңдүн жашаган жериңде регистрацияң сөзсүз болуш керек. Биринчиден коркпой жашайсың, каалаган маалыңда сатып кетсең болот бул квартираны. Бул эми кыймылсыз мүлккө акча алсаңыз, бунун акчасы күйбөйт, жок болуп кетпейт. Турса баасы көтөрүлөт, жылдан жылга көтөрүлөт. Азыр ушул квартиралар деле мисалы 1-2 жыл мурун арзан болчу. Азыр проценттин ставканын жогору болгондугуна байланыштуу үйлөрдүн баалары турат да. Кээ бир кардарларым 2 жыл, 3 жыл мурун алган, Москвадан алгандар аябай көп болгон. Ошолор дагы жазып калат мага, Самара же үйлөрдүн баалары көтөрүлбөй атат го депчи. Ооба, действительно, рынок алмашканда бир жакшы көтөрүлөт. 2 эсе деле көтөрүлүшү мүмкүн. Ошон үчүн баягы ар бир нерсе өзүнүн убакты сааты менен дейт го. Албай туруп сатканга шашпа, албай туруп сатканды ойлобо дейт го. Ошон үчүн баягы алгандан кийин ушул жака акчаңыздарды чогултсаңыздар, кийин Кыргызстанга кетесиздерби, башка чет өлкөгө кетесиздерби, все равно сиздерде бир запас акча болот да. Мисалы бир жака көчүп кетиш үчүн деле нөлдөн башташ, уже возрастың келген сайын уже нөлдөн баштай албайсың. Баягы жаш кезиңде бардык нерсени бир жерге көчүп барып деле баягы нөлдөн неме кылып кетсең, барган сайын баягы туруктуулукту көбүрөөк талап кылып, баягы өзүңө безопасность этип, мисалы үйүң болсо, квартираны киргизип койсоң деле, бул дагы сага акча түшүп турат. Ооба. Бул деле сага келечекте өзүңө пенсия болот экен. Например, мен өзүмө пенсияда. Ооба, сизге азыр күчүңүз бар, алыңыз бар, ден соолугуңуз Кудайга шүгүр. Азыр иштеп койсоңуз, 5 жылдан кийин кетсеңиз, айына 50 миңден сизге айына барып турса, сонун жашайсыз. Сонун жашайсыз. Айылдагы үйдө жашай бересиң. Ошон үчүн баягы мекендештерге көбүнө айтат элем, эгер үй алам деген оюңуздар болсо, планыңыздар болсо, убакытты кетирбей, документиңизди ар кимге койдуруп, ага да акча төлөбөй, өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө төлөп, өзүңүздөрдүн азыр квартира сызмайт эткенде эле 60-70 миң акча төлөп атабыз. Ал акчабыз каяка кетет? Жөн эле бирөөнүн жөнтөөнү төлөп беребиз. Андан көрө кичине кошуп өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө төлөсөңүздөр, эртең кетип атканда сиздер жөн курук акча кетпейсиздер, сөзсүз акчаңыздар менен кетесиздер. Ошо мекендештер, биздин кардарыбыз жакшы сөзүн, жакшы ойлорун айтып өттү. Видеону аягына чейин көрүп, сиздерге дагы насип кылсын ушундай жакшы үйлөр.
жакшы ойлоруңуздарды калтыра кетиңиздер. Жакшы ой менен көп нерсе болот. Жөн гана кыялданып мен бир ушул немени айта кетейин. Интернет тармактарынан бир көрөт элем видеолордо. Ал качан болот, кантип болот дебей эле, мен дагы ушуга чыксам жакшы болот эле деп эле жөн эле жакшы класс деп басып койчу элем да. Мына Кытайга барганда ошол бир кыялым орундалды. Өзгөчө менде бир сүйүнүч болду. Себеби биз ошол жөн гана кыялдангандан да коркот экенбиз да. Болбойт анан каяктан болмок эле депчи. Кудай эмес эле сен чын жүрөктөн кааласаң, чын жүрөктөн кылгым келет десең, ошол нерселерди өзүң да билбей калат экенсиң. Жакынкы күндө болгон үчүн мен аябай шок болдум да чындыгында. Анан ар бир адам өзүнө мындай ишеничтүү болуш керек да. Чечим чыгарарда дагы эч кимден совет сурабай, биринчи өзүңдөн сураш керек да. Анан үй алам деген дагы өзүбүздүн жертештерибизге айта кетерим. Эгерде кимде ким үй алгысы келип атса, документ жагынан кыйналып атса, бирөөгө деле төлөп атабыз. Например, мен азыр ушул 2 комната үйгө 80 миң берем. 80 миңге дагы 80 миң коссок, зато мен өзүмдүн үйүмө калат да. Инвестиция болот экен да, бул карап ойлонуп көрсөм туура эле чечим кабыл алыпмын деп. Азыр инфляция дагы билинбей эле жана проценттерди жаап кетип атпайбы? Азыр караңыз, билинбей канча нерселер, мурда мисалы 100 миңге канча нерсени бүтүрсөң, азыр 100 миң деген акча эчтекени чечпей калды да. Анысынан Кыргызстандан үй алсаң деле 100 миң рублибиз 100 миң рубль болуп тебейт да. Өткөндөрү 74-кө, 76-га чыгып кетти. Ал жактан үй алсаң деле 100 миң төлөсөң 74 миң сом болот. Андан көрө бул жактан алган өзүңө удобный дагы болот, выгодный болуп атпайбы? Анан районду дагы соседтерин дагы айтып кетти, жана саткан киши жакшы депчи. Ошондой жакшы жерден үй алсаң, өзүңө дагы мындай кийин сдавать этип кетсең дагы, же болбосо мен дагы Первода квартирамы соседтер аябай жакшы да. Квартиранттар жашап атат, Кудайга шүгүр канчадан бери. Бир мындай бул жерде не русскийлер жашап атат, же болбосо квартиранттар дебей, кадимкидей эле өздөрүнүн үйүндө эле жашашат. Ошол сыяктуу баягы алыскы туугандан караганда жакын кошунан дейт го. Кошуналарыңыздар менен тил табышып, катташып, буюрса ушуну ипотекаңызды тез төлөп бүтүшүңүзгө мен чындап ишенем. Рахмат. Буюрса төлөп 3-4 жылда төлөп бүтсөңүз деле, 3-4 жылда бир квартираны төлөп бүтсөңүз, бул сонун результат. Баштагы ушундай мүмкүнчүлүк болгондо мендечи. Азыр бул биринчи квартира эмес, бир 3-чү квартирам болуп калса керек эле 20 жылдан бери. Мурда адамдардын ой жүгүртүүсү, бир корку сезими, алып калсак алдап койсочу деген алдангандар да болгон да чындыгында. Ошондой бир корку сезим менен жашашкан. Бирок бүгүнкү күндө ошол нерсени жок кылып, адамдар менен иштешип, ошо үй алгандардын көбү эле ошо баягы ишеним да, эң башкысы ишеним го. Анан кээ бир кардарлар баягы процесс учурунда ушинтип кыйшайып калганда сразу сүйлөшүп калабыз да. Сүйлөшүп калганда анан айтам да. Билинип калат да сөздөрүнөн, баягы уже башкача сүйлөп, мындай неме болуп калганда анан айтам да. Аласыз. Биз эмне үчүн иштеп атабыз? Ошо сизди үйлүү кылуу үчүн иштеп атабыз. Алар деген туугандарыңыз үстүрттөн көрөт. Процессти бардыгын билбейт. Биз өткөрүп атабыз ошол нерсени. Кээде биринчи үй болбой калат, кээде экинчи үй болуп калат, кээде үчүнчү үй. Ушундай бир кыйынчылыктар болот. Эми анын бардыгын ар кимге айта бергендин кереги жок. Просто биз ошол ишин жоопкерчилигин алгандан кийин кандай кыйынчылык болбосун ошону ичибизге жутуп, бардыгын аракет кылып, алдыга жылдырганга аракет кылабыз. Себеби биз үчүн кардарлар өтө маанилүү. Алардын ушундай кубанычтуу бир сезимдерин көрүү бир өзгөчө кубанычтуу. Андыктан үй алам десеңиздер, ойлонбой бизге келиңиздер. Үй алып беребиз.